Кыргызстанда улуттук медиация борборунун түзүлгөнүнө 10 жыл болду. Ал эми медиация мыйзамынын кабыл алынганына 5 жыл. Медиаторлор жана сот органдары бир столго чогулуп, эл арасында бул түшүнүктү жайылтуу маселесин талкуулашты. Анткени медиаторлор үй бүлөлүк, коммерциялык жана эмгек жаатындагы талаш тартыш маселелерди сотко жеткирбей чечүүгө жардам берет. Максатыбыз бул деген элге жеткирүү. Бүгүнкү күндө, к сожалению, тилекке каршы көп адамдар билбейт медиация эмне дегенин, талашып бирдеме болуп эле сотко чургайт. Кошунасы менен бирдеме талашса сотко чургайт, жер талашат, мүлк талашат, башкалардын. Ушулардын баардыгынын дүйнө жүзүнөн кыргыздар миңдеген жылдар мурун медиацияны колдонуп келген. Бул данекерлик деген сөз. Ош облусунун аймагында 40тан ашуун медиаторлор иш алып барышат. Адистердин айтымында биздин өлкөдө медиация аркылуу чечилген маселелер азырынча 30 гана пайызы түзөт. Ал эми өнүккөн өлкөлөрдө 70-80 пайызы талаш тартыш маселелерге медиаторлордун жардамында чечилүүдө. Медиация Казакстанда 2011 жылдан Бизде Казакстанда дагы мындан 5 жыл мурда медиация менен байланышы бар калк аз болгон. Бирок азыркы мезгилге салыштырып болбойт. Азыр Казакстанда дээрлик 90% элдер медиаторлор менен иш алып барып, көп маселеге сотко чейин эле чекит коюлат. Бул медиация аркылуу иш алып баруу сот иштеринин кыскарышына жол берет. 6 жыл бурунку статистиканы салыштыра алмайт. Медиация борборлор райондук жана облустук соттордун имаратында жайгашып, жылдан жылга көбөйүп жаткан жер суу талашы, өз ара чыр-чатактары сот процессине жеткирбей чечүү бир канча жеңил болгонун сот органдары белгилейт. Бүгүнкү күндө ушул медиация борборлору менен соттордун зданиясында кабинет берилген. Албетте биздин административдик, жарандык, экономикалык жана кээ бир кылмыш жаза кодексинин, процессуалдык кодексине көрсөтүлгөн талаптар менен медиация